Maşallah. Assalamu alaikum ardaqlı bizning kanalning görüşçüleri, fermerler, kutmandуу күнүңүздөр менен amansızdarбы? Бүгүн биз Карабалтадагы Улук байкенин короосуна келдик. Улук байкенин чарбасы менен дагы да сиздерди тааныштыра беребиз. Көрүңүздөр, Улук байке бүгүнкү чыгарылышта сиздерге аябай сонун баалар менен жакшы койлорду, кочкорлорду коюп берет. Ким арашаң кой, кочкор издеген болсо көрүңүздөр. Мен Улук байкени экранга чакырайын, андан кийин Улук байке менен биргеликте сиздерге тезинен мына ушундай баасы жөндүү коюлган кой кочкорлорду көрсөтүп беребиз. Бул Улук байкенин короосу. Өзү дагы мына экранга келип калды. Ассаламу алейкум ага. Алейкум ассалам. Иштериңиз жакшыбы, тынчсызбы? Жакшы, рахмат. Өзүңөр жакшы келип алдыңарбы? Эртең менен келдик сиздикине. Кудай кааласа. Буйрса, даярдыкты көрүп чыгарылышты баштадык. Ооба. Экөөбүз бүгүн нелерди көрсөтүп беребиз мына? Кудай кааласа мына элита койлорду, кочкорлорду, кудай кааласа ушу кочкорлордун акция кылып берели, арасынан мыкты кочкорлорду арзандатуу катарында элге биз сунуш кылып берели деп атабыз, кудай кааласа. Себеби жакшы ишибиз, жакшы иш баштап бүтөйүн деп калды, ошого бул чыгарылышы. Буйрса ону дагы эл менен бөлүшөбүз, кудай кааласа иштерибиз дагы. Иншалла. Бир иш баштап атыптыр, ошол жака мына койлорду сатып жумшайын дейт. Анда чыгарылышыбызды көрүп туруңуздар. Бүгүнкү күндө мына биринчи өзүнүн ишенген койлорунан баштады, байкелер, көрүп турасыздарбы? Кандай гана сонун койлор, светлый койлор, чоң койлор. Мына ушулардын көпчүлүгү кочкордон уже качып калган койлор, мына көрдүңүздөрбү? Улук чөйлө качканыбыз калган 100% качкан. Машалла. Улук байке канча коюңуз бар бул жерде? Мындай сулуу токтулар да жүрөт ичинде, Бул жерде азыр койлордон азыр бул жерде 45 баш. 45 баш. Биринчи партияны ушул деп койсок болобу? Болот, биринчи партия ушул деп койсок болот. Нелерди көрсөтөбүз? Кандай болот? Бул жерде баалар кандай, сатуу таржымалы кандай, кандай койлор сатылат дегендей. Баарын эле кудай кааласа кайсысы баасы келсе сата беребиз. Азыр бир экөөнү параметрге көрсөтөлү, ошол алыстан чет өлкөдө турган жарандарыбыз ошо параметри керек деп суранышкандан буйрса бардыгынын параметрин көрсөтүп берип атабыз. Бардыгын көрсөтө албасак да бир экөөнү көрсөтөлү, анан ошого ылайыктап бааларын коюп беребиз. Азыр экөөнү тартат го. Ошол артка түрдүрөсүздөр дагы кийин тарткандан кийин байкелер. Ошо койго салыштырып, мисалы мына кой 88 чыгабы, салыштырыңыз. Жанында кояндан чоңбу, кичинекейби, теңби? Ошондо сиздер чамалуу параметрлерин билип каласыздар. Улук байке, бул жерде баалары кандай кылабыз мына койлордун? Койлордун бааларын эми ошол баасы кудай кааласа 10 000 долларга чейин да негизи баалары. Жакшылар ошого чейин барат. Жакшылар анан 1,5 000 доллардан жогору кетет. Азыр бир экөөнү тарталы да. Азыр мына Улук акебиздин инилери могу эки койду тутту буйрса. Мына койду мен аябай жакшы билем да. Коозун жакшы берген кой болчу. Ушулар колго кирди, кишиге жакын койлор тутту. Азыр параметрлерин өлчөп койсун, мына көрүп коюңуздар, ушулар аралап киргенде анан көрөсүздөр. Анан мурунку чыгарылышта эки элита токту чыгарган болчу. Көп адам сурап, жабышып, анан ошолордун да параметрлерин көрсөтүп коеюн деди. Анан мындан кийин тутсун, ошолорду да көрүп коебуз параметрлерин. Кудай кааласа. Кана параметрлерин ала берели. Мына бурчаткада уже более мындай реалдуулураак бойлору чыгат, мына. Буйрса, кана 90 жерде турат, колуңузга коюп коюң, мына. Көрдүңүздөрбү? 93, 90 плюс. Негизи 90дук кой деле чоң. Буйрса кулактарын өлчөп койсунчу. Сиз башын кармай бериң. 21 кулак. Кулагын пош койсоңуз ылдый таштап коюң. Болду, ошентип өлчөп коюң. Тешиге салып туруп. Болду. Бул канча жаштык кой болду экен, 6 тишке өттү. 6 тишке өттү, козун да мыкты берет, бул дагы гигант, өзү козулары да жакшы. Аябай тумардан качты, бул дагы крупный. Бул дагы тумардан качты. Буну билесиң. Мыкты. Мына чистата. Койдун козу берет турган койдун сүрү ушундай болот да байкелер. Бул да 90 плюс экен, 90 плюс. Кана? Уребин алып алдыңар. Уребин менен мощный чаплы, бул 92 ушундай бар да. 90 плюс бар. Кулагын көр. Кулагын жатканын сонун экен бул койдунчу.
Ana bir taza. çamalı gördüңүздөр kulakların. Bu alarman adam kelip özüңүzдөр да ölçөp көрүңүздөр. Bu koydun en emesi svet. Anan turganı, moynu büyük, töştörü çıkıp bunu koydun. Turgan forması bu attıkıday değil mi? Grubu sözünden aytkanda. Tegelet. Anan çistatası, konkosu, kulağının жатканы, parametreleri ayabay özüne sonun gelgen. İyi mına kuyruktagı svetli. Bol bura berбейди. Boldu. Bakoy. Bul koyuңуз жакшы билем. Светлая koy. Булар ошондой эле баасы буну 3000ге, бул 5000ге сурап атабыз. $5000, бул $5000, Тумар деген кочкордон качкан экен. Жана 2 элитаны да тутуп бересизби? О, азыр тутушсун. Машалла, көз тийбесин. Карап коюңуздарчы. Могу 2 красавица, окшошкон красавица. Многу ушастик линия, а берки үнсү болсо широкий линия байкелер. Многу ушастик линия козу тиш, беркинси 2 тиш. Азыр бойлорун өлчөбүз, бүт тарабын көрсөтөбүз, көрүп коюңуздар. Кулагы гигант кой, гигант. Boyuçu boyu. Gördüğünüzler 90'dan ıldı, 85 plus, pat 90. Kulağını gördüğünüzler. Az жақсылап tartıp taştayız. Videonu pauza kılıp turup öyle tarttık, көрүп коюңуздарчы. Мына көрдүңүздөр, кulağı кандай. Өзүңүздөр да экранда көрүп турасыздар. Колокольчик ошол тарапта экен, мына. Гигант кой, козу тиш. Караңыздар, мына. Козу тиш. Көз тийбесин, көрдүңүздөр. Мурунку чыгарылышыбызда биз муну 2 тиш деп алган элек. Бул козу тиш экен. Ama o gigant karаңыздарчы. Boyunu bir ölçөңүздөр. Кана көрөлүчү, boyunu bir көрүңүздөр. Ого, бул наркыдан biraz бийигирээк экен, почти 90 чыгат экен, 90 дей бериңиздерчи. Мына көрдүңүздөр, түз алып өтөм. Көрдүңүздөр, 90 смело чыгат го, көрүп коюңуздар. Бул широкий линия, мына 90 жүнү кыркылган мезгил, көрдүңүздөрбү? Бул кочкордон кача элек булар. Ким өзү кочкордон качырам десе, качырып алыңыздар. Бул кысыр. Kulağında görüp koyuңuzдар. Kulak. Çamalı ошо колокольчикке бастык. Эми көрүңүздөр мына. 22 паш чыгат экен, Kulağında көрдүңүздөр мына. 22. Мына басылып турат колокольчикке. Машалла, мына супер элита токтулар. Ширинасын да көрүп койсунчу. 10-10,5 чыгып калат окшойт, жакшылап караса. Мына ушул 2 токту, мыноосу 2 тиш, мына таза 2 тиш көрдүңүздөрбү? Машалла, Улук аке баягы айтты эле, эң кымбат $10,000 чейин барат деп. Мына ушулары да. Калгандарын бөлүп содаласаңыздар болот. Жана 2 койдун баасын айтты. Красавицаларга көз тийбесин буйруса, сөз да тийбесин. Булар кысыр, каалаган кочкоруңуздардан качырасыздар. Вообще мощный токтулар да. Базар жок го мына. Улук акенин биринчи партияларын көрдүңүздөр. 4 элитасын бөлүп көрсөттүк. Калгандарын эгер сиздер дүң келишимди койду, сүйлөшсөңүздөр, калганын дүң да калсаңыздар болот. Жанагы Тумар деген кочкордон качкан, калганы 45 баш кой деди, көрдүңүздөр. Содаласаңыздар болот буйруса. Жакындан баштап тууп да баштайт. Машалла, мына токтуларга да кезек келип жетти. Жана чоң койлорду көрсөттүк. Мына токтуларды да көрсөтөлүчү. Мондай светлая, мандариновая козулар чыкты, жаш. Булар токтуларбы же быйылкыларбы? Булар тишерат буйруса. Эми, а? Эми да, токтуларда козулар бар, 10 айлык, 8 айлык, 10 айлыктар. Ноябрда кочкор кошуп кое бериңиздер, чоңдоруначы. Чоң бирок, бардыгы эле чоң. Бирок объемдору да чоң экен. Булар эрте туулган токтулар экен да? Эрте туулган, Эрте туулган, Машалла. Мына кулактары чыгып, баштары, коңколору чыгып көрүндү. Ары бери мен сиздерге айдап көрсөтүп берейин, олорду да өзүңүздөр көрүп коюңуздар. Жүндөрү таза, гладкий, мандариновый өңдөгү. Жаш токтулар экен, буйруса тиш эми жарат. Бийил эрте туулган токтулар экен, көрүп турасыздар. Эрте жашта же кечирээк кышка жакын кочкордон качырып койсоңуз, мисалы могу куйругуну караң, чистотасын караң, молочный цвет экен, Канча баш Улук аке булар? 10 баш. 10 баш. Мына жана муну айтып аткам, көрдүңүздөр? Койдун аурасы кандай? Кулактары 20 плюс барныкы. Ана муногу мына. Светлаяны караңыздар. Кулак баштары чыгып дарбазанын астында. Машалла, мына. 10 баш экен. 10 баш. Булардын бааларын кандай кылабыз? Булардын баалары рынокта эми $1,500 болуп атат, биз $1000 кой бердик. $1000 болду. $1000. Жаңа элеки койдун кыздары. Жана койлордун, Жана койлордун кыздары. Жана койлорду калган дүңүнөн дедим, бөлүп та сата бересизби? Бөлүп та сата беребиз, ооба. Бөлүп та сата беребиз. Негизи ошо дүң алам, барын алам дегендер ошо параметрлерин деп атканда ошо атайын
parametrini de alıp tartıp koyalım dedik. Boldu. Şef anan emi. Bular da bölüm satavıca düngü bular. Bular hem dün ele getirirsin bir koroga. Dün. Ona 10.000 dolar ha. Bölüngönde biraz kımmat bolup keteti. Boldu. Jana çoң koylar bölüp sata öğretken. Ba 4 öğünden sırtkanыңыз 4 öğünün bahaсын uğup gördüңүздөр, kalgandaryny özüңүzдөр договорный шетке келип сүйлөшөсүздөр. 10 baş, мына көрдүңүздөр, айдасын чыкана. Созулуп өтөт. Оппа, машалла мына. Кана буйруса акырын партиялар чыгарып атабыз. Мынау 3-чү партия жана 2-чи партияларды көргөнсүздөр. Кана бир көрүп коюңуздар. Жаш козулар. Булар болсо 14 баш экен, кара кызыл аралаш. 4 baş kara okşayınca. 4 baş kara. 10 baş kızıl he? 10 baş kızıl 14 baş. Bularda kuyruqtары mı, razrezler men. Gördüңүздөр, bularda sonun kozları eken. Janaklardan jaşırak eken he? Bulardan jaşırak, olardan jaşırak 6 aylıklar. Ekinci partiyadan jaşırak. Aprel içi de mayda bütkön etege. Mana bıyılgı, mындайча айтканда жазгы, эрте туулай элек, эрте туулбаган козулар экен мына. Kuyruqtарын ары карап турганда бир четтен көрдүңүздөр, бир айландыра бериңиздер үркүтүп. Мына жакшылап көрүп коюңуздар. Могу каралары дагы нипадарык көрдүңүздөр, Кулактары сонун, могу сарылары дагы ары бери айландырып көрсөтүп коеюн. Мына коңколору чыгып, мыналарды көрдүңүздөр. Жалпысынан 14 баш экен. Канчадан коебуз балаларын? Балары 40 миңден 35 миңден курка беребиз. 35 миңден. Болду. Каласа карасын бөлүп алса болот, каласа 10 кызылын алса болот. 35 миңден курука коюлду, байкелер сүйлөшүп байланышып бересиздер. Мына айдадык көрдүңүздөр, Могу кара коз жакшы эле басып атат, жана чыгарып атканда бутун зымга кичине илештирип алды, буйруса жакшы болуп кетсе керек. Көрдүңүздөр. Мына алып атканда карайсыздар, кандай болуп калды? Ушудан жакшы болсо, буйруса кана тартыңыздар ушу козуларды да. Кана. Бул болсо 4-чү партия. Жанакы чоң койлордон сырткаркы 3 партия чыкты. Мына ушул 3-чүсү. Жаш козулар. Булар дагы да жаш экени. Жазда же жайда туулган козулар экен, Жаш майдын этеги. Жаш экени көрүнүп турат. Сонун козулар. Чоңойсо бир сонун кой болот. Мисалы, муну элестетип көрүңүздөр мына. Мындай кылып туруп, Эртең азыртагын алып койсоңуздар, кийин сонун койлор болуп берсе керек. Мен азыр чет өлкөдөмүн. Ошо ата-энеме бир аз жөнөтүп коеюн, мен барышчам чоңойгон кой болуп калсын. Анан өзүм дальше кочкор алып селекцияны баштап кетем десеңиздер, анда көрүңүздөр. Кой чарбасын түзөмүн. Чоң масштабта кирбесем дагы ушул жашынан алып, буйруса мен барганча чоңоюп калат десеңиздер, анда ушул жаш козуларды көрүңүздөр. Мен ары бери айландырып, куйруктарыны, кулак баштарыны көрсөткөнгө аракет кылам. Ары бери түрдүрүп, өзүңүздөр да жакшылап карап, улуу акеге чалып, байланышып сүйлөшсөңүздөр болот. Куйругудан эч биринде сөз жок экен, байкадыңыздар. Эми кулак баштарын карап коюңуздар. Жашыл бирка тагылган. Алып атканда келип, ар биринин биркасынын канча, номери канча алсаңыздар болот. Же улуу аке мен ушу турушунда сода кылып байланышып бериңиздер. Мен азыр баасын сурап коеюн. Айдаң шеф ортого. Улуу аке, бааларын канчадан коебуз булардын? Булардын баалары 26 миңден эле кое беребиз. 26 миңден, Жаш толуктулар экен, Муну кочкорго коюп албаңыздар азыр. Артынан бир карап коюңуздар баскандарына. Хоппа. Караңыздар, сонун козулар. 26 миң сомдон 300 доллардан бир аз ашыгыраак акча улуу акеден байланышып ушу токтуларды алып калыңыздар байкелер. 10 баш экен, 260 миң сомго ушул 10-уну койду. Жаш козулар кийинки жылы күздө коесуздар. Башка жок улуу аке ургачылар? Жок, болду, ургачылар ушу менен. Болду. Кочкорлорду көрсөтөбүз эми. Байкелер, кочкорлорго жетип келдик. Улуу акенин кочкорлору көрүп коюңуздар. 2 кочкорлор чыкты, бүт бар линиялар менен. Буга чейин бул кочкорлорду анча-мынча көргөнсүздөр. Баалары 10 миң долларга чейин чыгып аткан кочкорлордун көрүп аткансыздар. Бүгүн мына ушул кочкорлорду дагы кайрадан чыгардык, сатылат. Эгер кочкор издеп дагы деле кочкор алып электер болсо, бир көрүңүздөр. Ар бирин азыр параметрлерин өлчөп тартып беребиз тез-тезден. Анан ушулар эки тиштер экен. Тиштерин көрсөтүп коюп кетебиз. Кудай кааласа. Мына биринчиси бисмилла деп широкийдин небереси. Метр 3 барда, метр плюс. Алып туруп коюң. Жерге кой. Метр плюс.
Muna onday kılganda muna. Şekte sizlerge az men körsetip berem. Çamalap ele körüp koyuңузlar muna. Onday bolot eкен da muna. Onday болгондо. Kıskası metr plus taza bayağıda kıl ölçөсөңдөр da metr çıgat. Koçkor aslı biyik eкен, bayqadыңыздар. Beli tüz, kuyruğu kompaktny, toңколору жакшы, мойну uzun. Kana, şey. Muna koydunuz ha. Muna kulağını gördünüzler. Dişini gösterdim. Oldu muna. Eki diş. 4 dişlerini kotoru başladı. Bu былтыркы eкен ha. Dagı bul keç kotoru atdı. Köp koçkorlar sentyabrda, avgustda ele kotoru başlaydı 4 dişini. 1,5 yaşta 4 diş kotoru başlaydı buyursa. Kuyruktu. Oho muna. Forması öte son. Kimge kaçsak forma. Bunu bağısın $10.000 dep 650.000'e bergen emesiz. Azı $5.000 berse alасыз. $5.000 sırası. Bardığınızca senasını düşürüp жақсы нерселерге акча керек болуп атат, ошон үчүн бардык жакшы нерселерибиздин баасындагы түшүрүп атабыз. Экинчи татарды. Широкий линия. Широкий. Бул белый. Ана тартың о, жатып калтырың о, көрүнүп турат. Астырака тартың, астыга. Астыга тартты. Бол, башын көтөрүң. Эми сонун турду. Кочкорду эми мына, кочкор өзүнүн эми көрсөтөт буюрса. Жакшы турду. Так, бул 95ден бийик. Өзүңүздөр 5ти көрүп турасыздар. Ошол жерден эле көрүп коюңуздарчы эми мындай. Под метр десек де болот, 95ден бийик. Светлый ли кочкор? Бул не линия улук экен? Бул француз. Линия француз. Французский линия. Мына. Тишин ач. Машалла. Чистота кимге керек? Мына костяк 4 тишини булда жары баштаган. Бирок булар былтыркылар байкеле. Кочкор 1 жаш 2 ай 1 жаштан өтүп 2 тиш жарат, 1,5 жаштан баштап 4 тиш жарат, 2 жаштан өтүп 2,5 жашка чейин 6 тиш. Мындай буруп бери машалла. Ден соолуктары жакшыбы баардыгы ден соолугуна гарантия беребиз. Жакшы. Мына чистота, костяк, величина кимге величина керек болсо, чоңдук. Мына кочкорду көрүңүздөр. $5.000 берип салам деди. Шыйрагы uzun, бели uzun, куйругу өтө компактный, мойну uzun, төштөрү чыккан, асты бийик. Kulakları da jayılgan kulak, koңколору чыккан, жаактары uzun мына. Ошондой. А бул светлый, буга бою жетпесе да квадратный костяк, куйругунун разрези бар, мойындары жоон, белдери да жоон, көрдүңүздөр, түп-түз белдери. Мунун баасын канча коебуз? Муну ошол $4.000 беребиз. Бул да $10.000 эме тутканыз 4кө берсе. $4.000, Болду. Ким звонок кылса бере берет. Линия француз. Но экөө бир кочкордун балдары, Булар Гүлүрдүн балдары. Неберелери Арнольдтун пирамай балдары. Арнольдтун балдары коендой окшош. Шеп канча экен? Мына. Оп, катуураак кырма. Чөт жиберип да, чөт жиберип мына, жатып алды бираз. Эми 1-2 сантиметр эч нерсени чечпейт байкелер. 90 плюс таулар. Мына мындай өлчөгөндө 90 плюс жатып алды бираз. Бирок ушулар жиликтүү экен, Мына белдери көрүнүп турат, Булар кечки кочкорлор да. Ооба. Эки тиш жаңы эле сайды да булар. 21. Ол тишини ачып коюң. Төштөрдү көрүп коюңуздар. Төш. Кана. Тиштери тем более жаңы эки тиштер экен. Токтоп туруң. Жаш тиштери жаш көрүңүздөр, мына боковойлор. Булар мурунку тартканда коз тиш беле? Булар коз тиштери болот, тиш жарды да. Эгиз эмес, Булар эгиз эмес. Жалпыдан эле. Эгиздей окшош да. Кана акыртмелерин жакшы берген. Кана муну өлчөйбүз. Мунун куйруктарыны мына чөткү разрез көрдүңүздөр, Аз экөөнү жанаша коюп берем, көрөсүздөр. Аябай окшош. Мунун бою бийигирээк экен, 95. Мындай. Болот экен да кыскасы. 95 тагал. Булагын тарта, булакты да коюш керек. Куйругун тартайын, ал жак кое берсин, Шектер мына. Так. Кулагын бош коюң дагы. Ошо колпачок эле мындай салың, ошол сай бар. Болду. Тишини көрсөтүм. Мунун бети светлыйраак, беттери тырышыраак экен, кочкорлор бирок арык экен, Арык. Эки тиш бул дагы болду. Мына төштөрү жоон. Мына экөө байкелер, Мына экөөсүн көрүп коюңуздар. Башын бери түртүп коюң могун. Мына.
Буларды кандай кылабыз бааларын? Баларын ошол $3000 экентен. $3000 Gulliver liniyasına жаңы эки тишке басым жасайм дегендер болсо, мына экөөсүн көрүңүздөр. Муну $5000 дедиңиз. Bunu $5000. Муну дагы, Bu $5000, bunu $4000 берсе lazım. Кана анда эмесе жаш кочкорлорго басым жасайм дегендер болсо, бүт бар линиялары менен ушул жерден келип көрө бересиздер. Параметрлерин көрдүңүздөр. Кааласаңыздар, онлайн соода кылыңыздар. Дагы кочкорлор бар, аягына чейин көрүңүздөр. Кочкорлордун экинчи партиясы чыкты. Мына көрдүңүздөр, тумардан баштап эң арткы кочкорго чейин мына көрдүңүздөр. Жана тумар деген ушул. Бул өзүнүн сыны менен өзгөчөлөнөт. Ушул короодо азыр сатылбай турган мезгили, коозуларын күтүп аткан мезгили. Буйруса коозулары бербей атабыз жакшы акчаларга. Буйруса беребиз буйруса. Быйылкы жылы көбүрөөк коозулар түшсө, анан сатыкка чыгат. Ошон үчүн көрүп кое бериңиздер. Анан в основном тез арада сатыла турган мыногу 3 кочкор бар. Бир көрүп коюңуздар. Кайсысынан баштайбыз бул? Но гиганттардан баштайлы. Гиганттан баштай берели, ошол Gulliverдин небереси. Мына костяктарды кара мына. Шрам деген кочкорубуз. Жүндүн тазалыгы. Мыногу метр. Эмек өзүңүздөр көрүңүздөр канча экенин. Мына. Кыскасы метрден чоң, бели чоң, бели uzun, курсактуу, мына жерлер чоң мына. Түш, кенен, лопаткалары, кулагынан чоң койгула. Кана. Так. Мындай, баштары тырышка, тишини көрсөтүп коюң мына. Баштардын тырыштыгын карап коюңуздар. Ушун баш чоң экен, Ооз өтө чоң. Ооз да жаман чоң экен. Şu 6 tiş da. 4'ten 6'ga. 4'ten 6'ga kotorup atат. Мындайча айтканда булар баягы 2,5 жаштык кочкорлору? Жок. Баякылардан 1 жашка чоң, булар? Чоң булар. Кана ары бери тартып коюңчу бир. Мына куйруктарында көрдүңүздөр, дагы айландырып коюң. Ушунун баштары аябай чоң экен, Кличкасы барбы? Шрам кличка. Башын тырыштарын караңыздар мына. Кличка Шрам. Шрам. Башын көрсөтүңчү. Башын дагы мына $10,000 убагында берген эмеспиз. Азыр иншалла $5,000 беребиз. Ушуну, беребиз. Мына, Кудай калса башын караңыздар. Көрдүк, үзүрүн көрдүк. Чоңдугуну машалла. Пайдасын көрдүк. Башка бирөө да пайдалансын. 10,000-50,000 де кармак отуруп бергенден де берели элге дагы. Экинчи кочкорубуз мына 80 небереси. Линия 80. Ишини астырака тартып алың. Сен астыга тартып ал. Сен аркын тартып тур нары. Мына. Ногунун бөлүнсө жакшы болот да мына. Бир жилиги мына чоңдукту көрүп атасыздар. Мына жердеги чоңдук, мына көрдүңүздөрбү? Шеф кана метр окшойт, бою. Метр плюс бул дагы. Азыр иштеп аткан мезгилдери кочкорлор бардык активный мезгили. Машыйса. Мына метр бул жакта. Мына кочкорду көрдүңүздөр, свободный турат. Мына буттары, мына кочкордун туяктары чоң. Шыйрактары мына жоон экен. Мына жактары чоң, көрдүңүздөр, али бош. Эртең толсо, мына чыныгы буканын денеси экен да, мына чоңдугун көрдүңүздөр, букаларын чоң. Денесинде чоң. Так, 20 плюс кулагы. Ширинасы да. Тишин көрүп коюңуздар. Кулагы ширинасы жакшы экен. Кармап туруң, эл өзү көрсүн. Эми тиштери жаш экени көрүнүп турат да, бирокчу. Жаш кочкорлор бардыгы элечи мыкты. Тартып кой, куйругун көрүп кой. О, тартсаң ары көзөт. Машалла. Хоп. 80 линия, көрдүңүздөр, мына басканда эле гилтең. Бул ба оор весовой выставкаларга жетелей турган кочкор болот экен да, буйруса. Мунун баасын канча коебуз, шеф? Мунун баасын 250,000 берип салабыз. $3,000. $5,000 убагында берген эмеспиз, азыр ошо 250,000 сомго беребиз. 250,000 сомго, примерно долларга чапканда $3,000 тегереги болуп калат. Ага да жетпейт, Жетпейт, $3,000 да жетпей калат, машалла. Булдан да аябай жакшы, Кудай кааласа. Ана мону кана башын көтөрүң. көтөрүп койгула кел. Бул баштары светлый, мунун өзгөчөлүгү. Мына астына жатып алды. Тартып шеф, мына. Бул кой берсең жинди кылат да, короче. Ысыкта эми алдыңкы бутунда жылдырып коюң. Ысыкта кочкорлордун баштары ысып кетет. Алмашып албайсыңар бекөбү. Ким алмашат? Бол. Турду, жап-жакшына турду. Мына. Дагы деле бирок кичине жаткандай болуп турат, мейли. Кичине сылап эметип койгула. Бул аке, бул не линия, жашы кандай мунун? Бул экинчи баласы, жашы 2-4 тишке өтүп атат. Метр. Кана көрсөтүп коюң. Метрге аз иштеп атат да, иштеп аткан мезгили.
Metr таза ол болчу. жерде турат. Азыр эми подметр болуп калыптыр ооба. Ичине жумуш кылып атат. Bunun kulağın жатқан жери, Өтө kulağın өкмөш. жоон болуп, баштары светлый экен. Мына качып турыңыз, көрсөтүп коеюн. Мына көрдүңүздөр, баштары Башыдагы светлый. пескалок жор да, мындай койгул, кулакка кой да. Ого, Кулак вообще страшно. Болду. Тишин көрсөтүп койгул. Kulağın şirinası жакшы экен. А мунун тиштери точно жаш экен. Тишке эми Жаңы 4 тиш экен бул. Кана ач жакшылап. Ачын коюнчу экен мунун. Асты үстүнөн ачып туруң. Мына. Жарыппы? Болду, жаңы 4 тиш. Бул жаш кочкор экен. Мунун баасы кандай болот шеф? Мунун баасы ошо 5-3 миң доллар болчу, азыр 100 миң сомго берип алабыз. 100 миң сомго, Акция. Акция 100 миң сомго мына ушул кочкор бүгүнкү күнүн акциясы. Тартып көрсөтсөң. Бул кочкор бак кармаганда кичине эме экен да бул кочкор. Бул азыр башкача кылат. Моюндары узун, жираф сыяктуу кочкор экен байкелер. Өтө узун. Дагы кочкор барбы Улук аке? Козу кочкорлор бар. Азыр эми Кочкорлордун эң акыркы чыгарылышына келдик. Ушул чыгарылышыбыз менен бүгүнкү күнүн чыгарылышы аяктайт байкелер. Ушул партия менен. Бул жерде дагы 2 кочкор бар экен. Анын артында жаш эркек козу кочкорлор бар. Тет жакта көрдүңүздөрбү? Мынодон баштай берели. Улук аке жашы же линиясын айта бериң, тишини көрсөтүп коебуз. Мо 80-дин небереси. Линия 80, 80. Ого. Эме кыл. Чапай экен, Метрге ала бер. Ушул точно азыр өлчөш кыйын болот метргечи. Анткени монтип кача берет экен, ары жатып алды азырчы билимсизден. Мына ылдый кызыл 90бу? 90. Мына жактан карап коюңуздар, бойлорун 90 плюс кочкор экен. Куйруктары сонун, жиликтери жакшы квадратный, төштөрү чыккан. Шукмуш бирок. Кулагын өлчөп коюң байке. Кулагын өлчөп. Анан тишини көрсөтүп коесуздар, Мына 19,5 20. Тишин көрсөтүп. 4 тиш бирок. 4төн 6 коюптур да. Бул да 2,5 экен анда жашы. Ого, куйруктун компакттуулугун караңыздар, кандай сон. Мына ушул кочкор экен. Улук аке, булардын бааларын кандай кылабыз? Бул ошондой эле 60 миңге кое бердик буну. 60 миң сомдон, Акцияларына көрдүңүздөрбү? 60 миң 80-дин линиясы. Мынолчу, Бул красавчик. небереси бул красавчик. Бул да 80 экен кандай, Бул да 80 болуп калат, Блондин 80-дин баласы дегендей. Бирок өзүнчө бөлүнүп калды да, 80дөй блондин деп калышты. Азыр эми блондин кеткенден кийин блондин деп бөлүп калышты да. Бул да 90 плюс экен, бирок андан бир аз кыска, кичирээк экен. Бою бир аз кичирээк. Ал 1-2 сантиметр узун экен, мына көрдүңүздөр. Бирок мыкты, куйрук, баардык жагы, кулагын өлчөп кой. Ошол жерде эле колокольчик бар мына. Болду, тишини көрсөтүң. 20 плюс кулагы, тиши. 2 чеге бу. Нагы 2 чек болду. Бул деле кийинки жылы 6 тиш болот да тетигиндечи уже. 2,5 жашында. Жашта 6 тиш дегенде эле карып калды деп ойлой берет да. 2,5 жашта. 2,5 эле жаш болот да. Мунун баасын кандай кылабыз? Кой бер. Мунун баасы 80 миңге беребиз мына. Бүгүнкү ошо акциялар алдык кой берсең өтө мыкты. 80 миң сом. Кармаганда эле бүжүрөйүп жатып алып атпайбы? Эме бойлору дагы. Да, туура айтасыз. Атак. Так, мына 6 баш кичинекей эркек козу кочкорлор бар экен, Бул козу кочкорлор булар ошол акция. Бүгүнкү күндүн ошо 20 миң сомдон бере беребиз четинен, либойн алабыз. 6 мына 20 миң сомдон. Линиясы бар 6 тең. Болду. Багып карасаңыздар, бул кечки козулар окшойт, кийинки жылы мондай гиганттар болот. 4 айлык козулар да. Сиздер да ушинтип кочкор кылып сата бересиздер. Так, мынагу 60 миң сом, бул 80 миң сом, 950 доллар болот. 60 миң канча болот эле долларга? Примерно биздин Өзбекстандан көрүп аткан агалар болсо, тайып кетет. Көрүңүздөр, брусчаткадан тайып атат. Козу кочкорлорду да содалашып көрүңүздөр, 20 миң сомдон берет экен. Бүгүнкү чыгарылышты ушинтип аяктайбыз. Улук байке бүгүн мына кочкорлорун да, койлорун да акция кылып чыгарып берди. Чыгарылыш соңуна келдик. Анда эмесе кой кочкор, жаш козу кочкор издесеңиздер, Кара Балтадан Улук байкенин телефон номерлерине кайрылып байланыша берсеңиздер болот. Бүгүн эң мыктыларына чейин короонда эмне болсо бүт баарын сатыкка коюп берди. Кудай кааласа, баардыгын ошо эң жакшы нерсең бар, ошо жакшы нерсени эл менен бөлүшөлү деп чыктык. Бизде дагы эң жакшы мыкты негизи сөл жылан менен, анан кой менен баштап азыр ушул уровенге чейин чыктык. Ошол уровендин баардыгын ошо элге, баардык ошо мигранттарга дагы, биздин
дүйнө жүзүндө жүрөт, 7 дубанда жүрүшөт, 7 дүйнөнүн 4 бурчунда жүрүшөт. Бардыгынан Алла разы болсун. Күн желеси сага дагы Алла разы болсун. Ушу каналыңарга ийгилик. Анан биз бунун бардыгын сатып түгөтүү максатында эмес, туугандар. Бул утурумдук сатып атабыз. Бизге керектүү нерсебизге керек деп атканыбыз үчүн эң жакшы көргөн бир курулуштарыбызды куруп атабыз. Ошолорго буюрса эң жакшы көргөн коюбузду сатып атабыз. Ушул эле туугандар. Баарыңарда ишиңиздерге ийгилик. Алла таалам ишиңерге ийгилик берсин. Сандан сапат өтүңүздөр. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Көрдүңүздөр, курулуш куруп баарын сатыкка койду. Коробунда эч нерсе калган жок. Эмне болсо бүт баарын чыгарды. Сатылган сатылат, буйруган сатылат, буйрубаганы кайра буйругу болот буйруса. Анда байланышып сүйлөшө бериңиздер.